аш жеп, акчага иштейм деген бир туугандар барбы? Курсактуу агаларга жөнөтүп коебуз ушул видеону. Келип 4 адам ушул ашты жеген болсо, 1 саатта 30 000 сом акчаны алып, акчага иштеп кете бересиздер да туугандар. Эгер жей албай калган болсоңуздар, 8 000 сом шотту төлөйсүздөр. Буйруса, мына козу гриллер дагы чыкты. Килограммы 1800дөн доставкалар бар. Анан такси агаларга, курьерлерге чай бекер болмокчу. Мына май ичичи, негизи эле келген кардаларга каймак менен борсок ар дайым бекер, бесплатный берилет да. Амансыздарбы мекендештер, ассаламу алейкум. Максималдуу түрдө Москвада группалар менен таратып коңуздар. Биз бүгүн метро Чертановскийден алыс эмес жерде жайгашкан Мундуз чайханасына дагы жардамга келип калдык. Бул жерде өзгөчө тамактар кошулуп тур, козу гриль кошулуп тур туугандар, анан кийин бөдөнө кошулуп тур, пиццалар, сушилер, бургерлер дагы кошулуп тур. Өзгөчө тамактар аябай көп экен да. Анан келгендерге борсок, каймак ар дайым бекер болот экен да. Анан чайны дагы май ичи дейт, буйруса таксис курьерлерге бекер кылабыз дейт. Толук маалымат анан видеонун жүрүшүндө беремин. Жакшы короткий роликтерди биз силерге даярдап койгонбуз. Анда эмесе назар салыңыздар. Келсеңиздер ар дайым ушул туугандарыбыз ушул жерде болот. Эл менен амандашып бирок сүйлөп коебуз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына Мундуздун ачылганына бүгүн ровно 1 жыл болду. 1 жыл туулган күнүгө байланыштуу мына Мундуз Асман партнер болуп жаңы менюларды киргиздик биз. Биз болбосок дагы мына Улан инебиз постоянно ушул жерде болот, чайхана Мундузда. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүн дөң тартып, чайхана Асман менен Мундуз биригип, масштабтуу чоң менюларды кылып, баарын жаңылап баштадык, жаңылап чыктык. Кудай кааласа, не дейбиз, келиңиздер, көрүңүздөр, өзүңүздөр көрүп кетиңиздер. Чындыгында көрүп сүйүнүп турабыз. Тамактардын көптүгүнү көрүп чындыгындачы бөдөнөдөн баштап туугандар майда манты, суши, пицца, бургер, анан кийин козу гриль, килограммой тамактар, асарти шашлыктар, кыскасы баардык ызы чуу бар экен да. Толко келип чай ичип калыптыр да. Андыктан тем более 24 саат бою уже иштеп баштадыңар. Парковкаларды баардыгын мен видеонун аягында көргөзүп кетемин. Кабиналар дагы бар. Бисмилла деп анда баштай берем мен анда. Жүрүңүздөр. Киргенде биринчи уборныйлар болот туугандар. Азыр эми заказный аштар менен кабиналар занят, адамдар бар. Бул жактан адамдар бар, Бул дальше көргөзөлүк. Мына ушундай чоң кабиналар. Өзүңүздөр баа бериңиздер. Көп кабиналарда негизи аба кирип чыгуу циркуляциясы болбостон мындай дым болуп калат, же болбосо мындай жыт чыгып калат. Бул жерде андай эмес. Көрүп атасыз. Мына вытяжкаларды караңыздар, мына нарагыдан турат. Ярки 10-15 адамга чейин сөкө салуу, Куран окутуу жана башка нерселерди именно мына менден көрүп келгендер болгон болсо, буйруса акциялар менен Куран окутууларды өткөрө бересиздер, Кудай кааласачы. Короткий мындай чакан тойлордон өткөрүүгө болот, четте андан көргөзөм. Калпактарды оңдоп алалы. Бул жагы деле ошондой. 10-15 адам кеңири чай ичип кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул чайханада намазканалар дагы бар экен да. Мага жаккан ошол болду. Анан уборныйлар дагы женский, мужской отдельный экен да. Барды дагы көргөзүп коеюн. Анан болсо азыр кухнямдан көргөзүүгө аракет кылам туугандар. Бул жагы чакан бар. Барда ошол сусундуктар болот. Бардыгы адал сусундуктар дегендей, муздак сусундуктар, компоттору бар буларда. Оплаталар перевод кыл, же болбосо наличие алып келгиле деген нерсе жок да, переводу жанагылары бар. Бардыгы документальный дегендей да.
сүмөлөктөрдү кошуп берип аттыр. Бул жакта посадочный места бир 50-60 адамдай отуруп бир учурда чай ичип кетсе болот негизи элечи. Анан эми жанагы команда менен келип, дос жары менен келген болсоңуздар мындай богатый жерлерден барасыз, кабина сыяктуучу. Бул жагы жанагы жаш балдар менен келсеңиздер, детский канчасы мультфильмдер коюп коет экен. Баласын деп жазып коюптур. Негизи чайхананын атмосферасы чынында мага жакты. Көрүп атасыздар, люкту карагылачы. Камералар, бардык жанагылар бар. Мына бул жерден биз мен айылдаштар менен келип деле аш жеп кеткенбиз. Аштар чыныгына жакшы эле да, буйруса андан дагы күчөйтүп, андан дагы дамдуу тамактарды чыгарып тура бермекчи. Мына жанагы кабиналарда отура алайм, столдо отурам дегендерге ал жагы дагы бар. Эми бул жагын бир көрүңүздөр. Коноктосом дегендерге бир жолугу, бир жакшы, бир серьезный бир жолугуш өткөрөм дегендерге да ушул жерди сунуштамакчыбыз да, бир байкаңыздарчы. Анан кышында дагы аябай жылуу болот, паровой отоплениялар аябай жакшы дейт чынында. Кышта дагы келген элек да биз. Эми бул жакта блогерлер бары отурушат. Булардан да бир катар азыр көргөзгөн тамактарды уже жеп башташты. Даамдарын дагы бир катар жана кылалык. Бир жарым саатта видео тарттык чындыгындачы. Блогерлер бир чогулбайлык экен дачы. Жегенибизди тарттык. Реклама да, реклама. Туугандар, мына ушул жерде видео тарттык жанда эле. Бир четтен баштай беребиз анда. Айбала сенден баштап коеюн, Четинен сүйлөп, Козу грилдин даамы кандай экен? Айта бересиң. Козу грилдин даамы күчтүү экен, тамактары да даамдуу. Анан уже баарын айтып койдуңуз да сиз, Эң негизгиси. Мен айттым, даамын айта бересиң. Деген тамагыңарды ушул жактан табат экенсиңер да, майда манты, макарон аш, кыскасы бүт. Макарон аш дагы бар экен, Макарон аш бар экен, Негизи кошумчалай кетсек болот, көп тамакты чыгарбадык бу жерден. Майда мантынан, домашний, ашкабак мантыга чейин чыгат. Курдак, ат жөз, шашлык, козу гриль, суши, бургер, крылышка бардык болот. Ушул жерде иним болот. Биз Волгоградскийде ар дайым очактан тосуп алабыз. Бул жерде улан деген иним болот. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарда болот. Өзгөчө мына меню менен иштетип баштапсыңар да. Кудай таала разы болсун. Мына жигитти дагы бир экөөс сүйлөтүп коюп, бул жигит ошол белгилүү артисттердин мындай клиптерин тартып жүргөн күчтүү жигиттер да. Монография боюнча, фотоаппарат боюнча жакшы жанагы. Assalomu alaykum. Даамын айтып коесуң эки да. Men hozir жаңы эле келип эми ачкарын ашты жеп остип көрдүм, өтө сонун. Мындай эмеден вах-вах деп коет бизде. Өтө сонун экен бул дагы. Анан бул жактан суши роллар да бар экен. Келип Мундуз чайканасы барыңыздар күтөбүз. Мына Моносака. Менде бара микрофон. Да, бара. Да. Туугандар, ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, Исанын подписчиктери, барыңыздарга салам туугандар. Бүгүн ушул метро Чертановский жакта адрестерде жазып коет да, барчу достор. Өтө даамдуу, специальный тамактар туугандар, мына козу грилдер, аштар достор. И барыңыздар жакшы көргөн майда манты туугандар, билесиздер, аябай сонун. Мына Канат досум, бул жер экинчи филиалы десем деле жаңылышпайм достор. Канат Волгоградский проспекттеги хит болгон майда мантысы, жана чоң мантынын аты эмне досум? Узун манты деп коюшат эми деп коебуз. Канча ат экен. Досторум да күлүп калат. Путундай болгон мантыдан бергенче эле узундай болгон депчимда шапалакта. Я бирок өтө даамдуу. Сөзү терип сүйлөдүңүз бирок. Анан негизи эле айта кетиш керек. Айрда майда мантыга сары май беребиз да. Ошол жайы постоянный болот. Үзбөй кылтабыз. Эзме курутам кирдиби бул жерге ака, кандай болду? Эзме курут деле бар. Алып келгенбиз. Кудай кааласа уже болот ал дагы. Өтө жакшы. Да, достор, туугандар, келиңиздер, колдойлу, просто лайктан басып, видео менен бөлүшүп, достор. Лайк бесплатный нерсе го. Бездете бербеңиздер бизди. Нурия карындашыбыздан келген, Сапар досумдан келген. Экөөңөргө сөз беребиз. Сүйлөбөйсүң, болду. Сапар өзүң ур досум. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн ушул Мундуз деген чайханага келип калдык. Бизди Канат ага чакырып, бүт ушул реклама жактан жардам берели деп. Тамактар сонун экен, бүт тамактар бар экен. Азыр козу гриль жедик, плов жедик. Өзүбүздүн мекендештерибиз келип колдоңуздар, туугандар. Тамактар өтө сонун экен, даамдуу экен. 1 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы пайдасы ушул
өзүбүздүн мекендештердин чөтөгүнө түшкөн жакшы достор. Ошол. Ананчы мына бөдөнөнүчү жакшы идея кылыптыр да. Бөдөнөнү киргизип жакшы кылыптыр туугандар. Бөдөнөнү жегендер дамы кандай болот билесиздер, а? Куда кааласа, мына такси агаларымдан күндө чай ичип жүрүшөт. Кандай чай ичип билбей калабыз, чайханага барганда өзгөчө чайханаларга тартынем дегендерге туугандар мына тандап жей бересиздер. Келсеңиздер, балким ушул жердеги жигиттерден сунуштайттыр балкимчи. Мына бөдөнө дагы бар да. Бөдөнөнүн баасы канча болду? Канат ака, баасы канчага кирди? Пока билбейт экенсиз, а? Негизи эле айта кетишим керек. Бираз чай ичип аттым эле. Бөдөнөнү киргиздик. 520дан койдук. 520. Бул жагын жеп коюптур. Мен мындай көргөзсөм ошогочу. Жакшы да, бирок дамы сонун болот. Ошол тамактардын ценасы бу жерде көргөзүлгөн. Меню менен чек берилет. 24 саат кызматта болобуз. Келип чайды ичип кетсеңиздер болот. Ошол тамактардын причиналары болсо, бул жерде основной көбүрөөк болбойм. Бу жерде Улан деген иним болот. Ошол өзү тосуп алып кызматты көргөзөт. Если причиналар болсо, жаза бересиздер, өзүм келип контролго алып турам. Ана. Раздар бол. Туугандар, жакшылык күндөрү жолугалы. Мен эми мына метродон бери жолду көргөзүп, ошо менен сиздер менен коштошоюн. Азыр полный көргөзгөн болом видеонун жүрүшүндө. Көрүшкөнчө. Чертановскийдин 4-выхты метродон болжолду 210 метрдей арда жайгашкан. 4-выхт менен 5-выхт бир жерде эле, примерно мындай 2-3 метр эле туугандар. Кайсын соң болсо чыга бересиздер. Чыгып эле түз эле шак кайрылбай эле ушул өйдөн карап эле басканда Мундуз чайханасы келтеп көрүнүп турат. Вывескалар жанып турат дегендей туугандар. Бул жер Атайын парк. Бул жагында көлү бар дегендей. Жүрүңүздөр, толук көргөзөлүк. Мына туугандар ар дайым келип чай пай ичип тура бересиздер, метрого жакын. Эми парковка жагынан көргөзүп коеюн сиздерге. Парковка чындыгында кеңир, ушул жерлерге кое бересиздер. Бул жерге жок дегенде бир 20-30 машина батат да. Эгер бул жерде парковка жок болсо, мына платный дагы парковкалары бар. Болгону 50 рубльден туугандар. Кеңир ушул жака кое бересиздер. Караңыздарчы, канча место бар. Жакшылык күндөрү жолугалык. Мына 30 000 сом акчамдан алыңыздар. Келип, мындай айтканда аш жеп, акчага иштеп кетиңиздер дегендей эле да. Бул жагдан өзүңүзгө калсын дегендей. Группалар менен таратып коюңуздар, жакшы комментарий жазып туруңуздар. Буйрусам менден келгендерге той аш өткөрөсүздөрбү, сөйкө салып өткөрөсүздөрбү, бир иш-чара өткөрөсүздөрбү? Жакшы арзанат кылып берет. Будный күндөрү өзүнчө акция арзанат кылып берет туугандар. Суббота, базар күндөрү дагы колдон келишинче акция кылып бере бермекчи. Ассаламу алейкум, каналыма катталыңыздар, инстаграмга да өтүп катталып койсоңуздар аябай жакшы болот. Жаңыдан баштадык ал жактыдан. Жакшы күндөрү жолугуп жүрө берелик. Башканча. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.